Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кыргыз жаш көч коомдук бирикмесинин менчигдүү китеп долбоору бүгүн буюрса онлайн форматта өткөн жатат. Бүгүнкү эфирибиздин коногу ушул Түркия мамлекетинде билим алып, өзүнүн иш тажрыйбасын, билимин жогорулатып жүргөн байкебиз Айбек Теңизбаев байкебиз болмокчу. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Ден соолук, иштер жакшыбы? Алейкум ассалам, баардыгы жакшы, чоң рахмат. Баардыгы жакшы. Кыргызстанды сагындыңызбы? Аябай, айтпа. Кыргыздардан дагы бир ысык салам буюрса. Сизди жаштар келип аябай күтүп атабыз, биз дагы кыргызстандыктар. Азыр байке биздин көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу бир аз чакан маалымат берип өтсөңүз. Чоң рахмат. Элек биринчиден сага дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ушундай проект баштагандыгың үчүн. Бул баардыгыбыз үчүн аябай керектүү бир проект деген ойду айткым келип жатат. Өзүң билгендей, китеп окуу адамды баардык тараптан өнүктүрөт. Китеп окуган адам көчөдө калбайт жана ар дайым өзүнүн ордун таап, коом үчүн, мамлекет үчүн, жеке өзү үчүн бир баалуулук табат деген ойдомун. Ошол үчүн сага абдан ыраазычылык билдирем, тилейм. Мен азыркы учурда өзүң белгилегендей Түркияда билим алып жатам. Түркия мамлекетинде Сакария университетинде магистр даражасын алып жатам. Ага чейин Кыргызстанда президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясын бүтүргөм. Ал жактагы бөлүмүм мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу болчу. Азыр бул жакта мамлекеттик башкаруу жана саясат таануу багыты боюнча билим алып жатам. Азыр диссертация жазуу ишин баштадым. Эми буюрса жакынкы арада толугу менен аяктап, жактап, анан кайра Кыргызстанга кайтам деген ниетим бар. Эң соң Кудай буюрса келесиз. Анан байке бүгүн кайсы өзүңүз сүйүп окуган, жакшы көргөн китебиңиз менен бөлүшкөн жатасыз? Чоң рахмат. Негизи сен мени чакыргандан кийин кандай китепти айтып берсем болот? Кайсы китепти жакшы түшүндүм, кайсы китеп коомго, баарыбызга, досторго пайдасын тийгизет деген ойго келдим. Анан өзүм дагы окуган китептеримди карап, анализдеп көрсөм, көбүнчө илимий китептерди окуп экенмин. Мисалы, саясат таануу, мамлекеттик башкаруу, бюрократия, мисалы, конституцияга тийиштүү, укукка тийиштүү китептерди окуп экенмин да. Анан романдарды да көп окуй элекенмин. Философияга көңүл бурат экенмин акыркы учурда. Экономика, ошол илимий багыттагы китептерге көп көңүл бурат экенмин. Ошол эле учурда, азыркы учурда эми Кыргызстандагы окуяларды көрүп, мына бүгүн эле жергиликтүү шайлоо ишке ашты жана ошонун жыйынтыгы менен байланыштуу сөзсүз түрдө бир китеп таап, ойлоп көрөйүн дедим. Анан эмне себептен бир мамлекеттер бай, башкалары кедей деген китепке токтолдум. Бул өзүңөр билгендей абдан белгилүү бир китеп, чындыгында мамлекеттик башкаруу жаатында, негизинен эле экономика жаатында абдан белгилүү китеп. Бул китеп америкалык жана түркиялык жазуучу, изилдөөчүлөр тарабынан, саясий илимчилер, саясий таануучулар тарабынан жазылган китеп. Негизи бул китеп 15 жыл ичинде анализделип, изилдеп, бир кат жазылган китеп экен. Бул китепти мен дагы мурун окугам. Анан азыр дагы ошо достор менен бөлүшөйүн дедим, ошол оюм менен, пикирим менен жана ошол китеп эмне себептен баардыгыбызга пайдалуу экендиги боюнча бөлүшөйүн дедим. Азыркы учурда Кыргызстандагы абалды көрүп жатабыз, мамлекеттеги абалды. Анан эмне себептен Кыргызстан ушундай абалда? Эмне себептен Кыргызстан жана Америка, мисалы, жок, эмне себептен Кыргызстан кедей, Америка эмне себептен бай? Мисалы, эмне себептен Кыргызстан кедей, мисалы, Кореяны алалы, Корея эмне себептен бай? Ошолдой мындай так берилген суроого
жооп берүүчү китеп бул чындыгында. Анан достор эгерде ошол китепти окуп, дыкат окуй турган болсо, ошол суроого жооп таба алат ошол китептен. Анан жана жогоруда белгилегендей, китеп 15 жыл ичинде иликтелип, анализделип жазылыптыр. Бул ошол китептин илимий жактан өтө сапаттуу экендигинин белгиси деп айтып кетмекчимин. Жөн эле отуруп эле оюна келген нерсени жазган эмес ал авторлор. Алар өздөрү дагы саясат, таануу жана экономика жаатында өтө белгилүү илим кызматкерлери деп айтмакчымын. Анан негизи китеп ошол эле учурда бир тарыхый китеп десем дагы болот. Анткени бул Рим мезгилинен баштап азыркыга чейин болгон империяларды, алардын көтөрүлүшү, алардын кайра кулашын анализдеп, азыркы учурга чейин бир жыйынтык чыгарат да, ошонун баардыгын алып келип турупчу. Анан негизи ошол китепте мындай суроолордун негизинде жазылган. Эмне себептен түштүк Америка Түндүк Америкадан абдан айырмаланып турат? Мисалы өзүңөр билгендей, Түндүк Америка менен Түштүк Американын айырмасы чындыгында асман менен жердей. Экономика жагынан, саясат жагынан, жашоо шарты жагынан, болбосо экөө бир эле жерде жайгашкан. Мындай алгандачы, окшош, мындай экономикалык, география жана маданий жактан негизи алгандачы, мындай окшоштугу өтө көп да. Бирок экономика жана саясий институттар жагынан айырмасы асман менен жердей. Бир мамлекеттин башкасына караганда стабилдүү өнүгүшүнүн себеби эмнеде? Ушул суроого дагы жооп издейт бул китептеги авторлор. Мисалы, Германияны алсак, өзүңөр билгендей, Германия 2 жолу дүйнөлүк согушта катышкан. Эки согушта утулган тарапта болгон Германиячы. Биринчи дүйнөлүк согуш жана экинчи дүйнөлүк согуш. Эмне себептен ошого карабастан Германия тез эле кайра өнүгүү жолуна түшүп кетти деген суроого да жооп изделет да. Андан тышкары өзүңөр билгендей, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Германияны 4 мамлекет бөлүп алган. Бул Британия, Америка, Франция жана СССР. Андан кийин батыш тараптагы мамлекеттердин жерлери, ошол жердеги Британия, Америка жана Франциянын жерлери бөлүп алган. Кийин кайра ФРГ мамлекети катары биригет, чыгыш Германия СССРдин карамагында калат да. Ошол учурдан баштап чындыгында мындай өнүгүү жолу так көрсөтүлүп турат да. Мисалы, ошол ФРГ абдан тездик менен өнүгүп баштайт чындыгындачы. Болбосо башында чыгыш Германия тарапта ишканалардын көпчүлүгү ошол тарапта жайгашкан экен. Негизи ошол тарап дагы өнүккөн болчу экен да башындачы. Бирок экинчи дүйнөлүк согуштан кийин жанакы чыгыш тарабы СССР өткөндөн кийин белки батыш тарапка караганда дагы артта кала баштайт да. Ошонун баардыгын бул китепте каралып чыгат. Андан тышкары, мисалы, Корея, Түндүк жана Түштүк Корея. Ал дагы мыкты бир мисал. Ошону дагы карап, жообун айтып берет да бул китептечи. Анан негизи мен ушул мамлекеттик башкаруу жана саясат таануу жагында окуп, жана өзүм дагы иштеп, эмгектенип жүргөндүктөн бул тармакта абдан ойлонуп, кантип Кыргызстанды өнүгүтсөк болот, азыркы абалы эмне себептен келип чыгып атат деген суроолор менде ар дайым туулат да өзүмдөчү. Ошого ар дайым мен жооп издеп келем. Ошол жооптун негизинде мен ойлойм, биздин мамлекет дагы өнүгөт сөзсүз түрдө дегенчи. Мындай жөн эле хаотично ошол мамлекеттик башкарууга барбастан, бир нерселерди кылыш үчүн эле барбастан, мындай алдын ала ойлонуп, себебин таап, анан ошолорду чечүү менен алек болсок, биз өнүгүү жолуна түшмөкпүз деген ойдомун да. Анан негизи мамлекеттик өнүгүү
боюнча караганда эки теория басымдуулук кылып келет. Бул географиялык абал жана климат абалы. Мисалы, буга чейинки изилдөөчүлөр көбү географияга таянып, мисалы, Европа эмне себептен өнүккөн? Анткени Европанын жайгашкан жери географиясы өтө ыңгайлуу. Жери дагы ыңгайлуу, океанга чыгат, мисалы, өтө суук эмес, өтө ысык эмес, ошол абал, ошол шарт көп ооруларды пайда кылбайт, жана башка. Ошол географиялык жана климаттык негизге таяп келишкенде, бул мисалы климат айтып кеткендей, жана ошол жердин сапаты, почва. Анан кең байлыктар, мисалы Европа кең байлыгы бай болгондуктан ушундай бай деп айтып келишкен изилдөөчүлөрчү. Экинчи теория бул маданият. Мисалы ошол элдин маданиятына жараша өнүгүү болот деп дагы айткан окумуштуулар болгон. Мисалы этика, батыштын этикасы дагы мындай өнүгүүгө ыңгайлашкандыктан өнүгүп келатат. Алар дагы өзүн жакшы алып жүрөт жана башка деген теориялар айтылып келет да. Андан тышкары дин факторун дагы мисал катары айтышат. Мисалы дин себеби жана ошо динден келип чыккан түшүнүктөрдүн негизинде мамлекеттердин абалы ошого жараша болот деген теориялар дагы бар. Мисалы бул теориянын башкы бир саптай келип жаткан адам Макс Вебер деген герман окумуштуусу болгон, немис окумуштуусу. Ал өтө белгилүү негизинен социология, политология жана башка жааттарда белгилүү бир окумуштуу да. Ошонун протестанттык этика деген бир чыгармасы бар. Ошол жерде айтат, бул протестанттык динден капитализм ошол протестанттык динден келип чыккан. Анткени бул дин дисциплина, тартиптүүлүккө чакырат ар дайым, бекем кармайт. Жана акчанын да чогултуу, үнөмдөөнүгө өтө көңүл бурат. Ошонун негизинде протестанттык динди туткан өлкөлөр дагы бай деп айтып келет да. Бирок мындай караганда мунун да кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар. Мындай алганда, анткени мисалы Америка көбүнчө протестанттык динди тутушат. Германия протестанттык динди тутат. Дагычы байланышы бар да сөзсүз түрдө. Бирок бул авторлор айтат да, ушул эки автор. Ооба дейт, мисалы география жана маданият дагы таасир этет дейт. Бирок бул көп нерсени түшүндүрө албайт экен дейт да, көп ачыктап бере албайт экен дейт. Эмне мисалы алалы? Мисалы жана жогоруда айткан Кореяны алалы. Айтат, Кореяны алалы дейт. Корея бир эл, бир маданият, бир дин. Бирок экиге бөлүнгөндөн кийин экөөнүн жашоо шарты асман менен жердей болуп калды дейт. Мисалы ошондой эле да биз азыр карап көрүп жатпайбызбы, кана түндүк менен түштүктүнчү айырмасын алгандачы. Мисалы азыр түндүк Корея өтө артта калып калды, түштүк Корея өнүгүп кетти да. Болбосо башында бул бөлүнгөндө экөө түндүк Корея дагы өнүккөн болчу экен. Ишканалар ошол тарапта жайгашкан, экономикасы, руху дагы жогору болчу экен да. Бирок бир учурдан кийин айырмасы кайрадан алмаша баштады да. Ушунун себеби эмнеде дейт авторлорчу. Андан тышкары мисалы Американы мисал алдырып алып атат да, түндүк Америка жана түштүк Американы алалы дейт. Экөөнүн жалпысын алганда мындай маданият бир, мындай географиясы бир, эмне себептен дейт да, бул түшүндүрө албайт дейт ушул нерселерди. Ошол Германия мисалы географиясы бир болчу, маданияты бир эл, айырмасы жок. Бирок бир учурдан кийин алар артта калып калды дейт. Анан бул авторлор ошол 15 жыл изилдөөнүн негизинде жаңы саясий экономикалык теория сунуш кылып атат да. Алар айтат, ооба таасир этет экен, бирок толугу менен эмес.
эң башкы факторду бул саясий экономикалык институтта деп жатат бул авторлорчу. Кайсы мамлекет кандай саясий экономикалык институт орното турган болсо, ошого жараша мамлекеттер өнүгөт деп айтып жатат. Анан мындай карап келгенде чындыгында ушундай экен да. Жанакы жогорудагы мисалдарды айтып кетпедимби? Мисал катары мына Кореяны айттым, батыш жана чыгыш Германияны мисал катары айтып жатам. Бул биз көргөн эле мисалдар да. Анан автор, бул эки автор инклюзивдик жана инклюзивдик жана экстрактивдик деген саясий экономикалык институттардын түзүлүшүн алдыга чыгарып атат да жаңычы. Инклюзивдик институт деген бул саясий жана экономикалык институттар. Өзгөчөлүгү неде? Инклюзивдик институт орнотулганда жарандардын баардыгы саясий процесске бирдей катыша алат. Баардыгынын укугу бирдей. Бийликке таасир эте алат. Алардын экономикалык стимулу дагы жогору болот. Укук жагынан алганда тең укуктуулук болот. Инклюзивдик институтту орноткон өлкөлөрдөчү, экстрактивдик институттарды орноткон өлкөлөрдө укуктар сакталбайт. Жалпы бийликти алганда бийлик бир топтун колуна биригип калат да, түзүлүп калат. Мына айырмасы ушунда дейт. Эгерде бир мамлекет инклюзивдик институт орнотсо, жанакындай эркиндик бар, тең укуктуулук бар, экономикалык шарттар жакшы, мисалы да, баардыгы катыша алат процесске. Теге экстрактивдик институт болсо эч ким катыша албайт. Мисалы бир топ бийликти колуна алат, болду, кой бербейт. Ушун менен айырмалап жатат да бул авторлорчу. Анан дагы бир өзгөчөлүгү неде болуп атат? Кээ бир өлкөлөр дейт, кээ бир өлкөлөр экстрактивдик институт орнотот дейт. Өнүгүшү мүмкүн дейт. Мисалы Рим жана Советтер Союзун мисал катары берип атат да. Өнүгүшү мүмкүн дейт, бирок бул өнүгүү көпкө чейин барбайт дейт. Аягында бул өлкөлөр кулайт дейт. Жок болот. Мисалы Кытайды алып атат. Кытай азыркы учурда абдан тездик менен өнүгүп жатат дейт. Бирок бир учурга келгенде, эгер жана институттарын өзгөртпөй турган болсо, Кытайдагы токтойт дейт, өнүгүүсү. Токтойт жана кулайт деп айтып жатышат да, прогноз кылып жатышат. Анан негизи бул теориянын негизинде биз дагы азыркы учурдагы Кыргызстандагы абалды анализдеп жана ошого жараша институттарды орнотуп, ошого жараша иш алып бара турган болсок, Кыргызстандагы тездик, өтө тездик деп айта албайм, бирок канча бир мөөнөттүн ичинде өнүгүү жолуна түшмөк да. Эми мен азыр Кыргызстандын негизи аянтчасына келгим келип жатат. Кыргызстанда көйгөйлөрдү да так ушул негизде түшүндүрсө болот да. Мисалы көйгөй көрсө маданият эмес экен да. Ооба, маданият бир таасир этет. Бирок бул өтө бир чечүүчү роль ойнойт экен да. Географияны алып турсак, ооба, география таасир этет, бирок ал дагы чечүүчү роль ойнойт экен да. Эң башкысы бул институттарда экен да. Ошол бийликке келген адамдар кандай кадамдарды кылат, кандай экономикалык институттарды орнотот, кандай саясий институттарды орнотот. Мына ошондой экен да, көрсөчү. Мен каалайт элем ушундай китептерди окуп, мисалы Кыргызстанда бийликтин ээлери китептерди окуп, ушулардын негизинде мындай илимий бир кадам таштаса депчи, жөн эле бар болуп бир бийликти ээлеп жана мындай оюна эмне келсе ошону сүйлөп, ошонун негизинде кадамдарды кылбастанчы. Андан тышкары мындай бир тарыхый китеп дагы деп айтпадымбы? Айтат, мисалы Англия эмне себептен өндүрүш
революциясын жасай алды дейт да. Анткени өндүрүш революциясы Америкада ишке ашты да 1700 канчанчы жылдары 18-кылымдын аяктарында. Анткени ал жакта ошол шарт, саясий жана экономикалык шарт ошого ыңгайлуу болчу дейт да. Ошол революция мисалы башка мамлекеттерде ишке ашкан жок дейт. Жана ашпайт дагы болчу дейт да. Анткени ага шарт жок болчу дейт. Мисалы Осмон империясында аябай карашат бул китепти. Анткени мен белгилегенде Ажымоğlu бир автор, өзү түрк, Түркияда билим алган адам да, дүйнөлүк деңгээлдеги бир адам. Ал дагы ошол Осмон империясын мисал катары алып, Осмон империясы эмне себептен артта калып калды дейт. Анткени өз учурунда ошол муктардын инклюзивдик негизде орнотуп алган жок дейт да. Султан бийликти өз колуна топтоду жана султандын чөйрөсү башкарды дейт. Жарандар саясатка каршы алган жок, экономикалык жана башка эркиндиктер жок. Ошол себептен артта калды дейт да. Ошол. Анан негизи азыр бул китеп жөнүндө аябай баардыгын айтып бербейин. Негизи жалпы бир нерсе окуучуларда да калсын да, өздөрү да карап, өздөрү да окуп, мүмкүн башка бир көз караштан карашат. Анан бул китептин жыйынтыгында мен бир мындай эмеге келип атам. Негизи өнүгүүнүн бир универсалдуу жолу барбы деген суроогочу. Өнүгүүнүн универсалдуу бир жолу барбы? Бир жолду карап туруп эле мына ушундай болуш керек деп ошону ишке ашырсаң эле өнүгүп кетеби мамлекет деген бир суроо да. Авторларда жок дейт. Мисалы универсалдуу бир өнүгүү жолу жок дейт. Ар бир мамлекеттин өзгөчө бир өзгөчөлүгү болот дейт. Тарыхы жана башка дейт да. Ошол себептен ошонун баарын эске алып, жанакындай инклюзивдик муктарды орнотуп, ошондой шарттарды түзүп башташ керек. Ошондон кийин анан биздин мамлекетибиз дагы өнүгүү жолуна түшөт деген ойдомун да. Ошо негизи. Жакшы, рахмат. Анан кечиресиз, сиз жана баш сөзүңүздө айтып кеттиңиз да. Ойлоном депчи, ошол Кыргызстандагы көйгөйлөрү депчи, анан суроо жаралып атат да, ошол себеби эмнеде биздин мамлекеттин азыркы ушундай абалы, эмне себептен мындай өнүкпөй жатабыз, эмне себептен эч нерсе өзгөрбөй жатат? Абдан жакшы суроо. Буга бир нече себептер бар. Анан мен дагы биздин көрүүчүлөр менен мындай ачык азыр сүйлөшкүм келип атат, ачык баягы айткым келип атат, өзүм ойлодум, нерсени жашырбай. Бул жерде чындыгында ошол эле институттардын да фактору бар, жанагы экстрактивдик, башка институттардынчы инклюзивдик. Ошол эле турда маданияттын дагы өзүнүн таасири бар да, тарыхый жактан калыптанып келе жаткан бир саясий маданият жөнүндө мен сөз кылып жатам да. Тилекке каршы ошонун баардыгы Кыргызстандын өнүгүү жолуна түшүүсүнө тоскоолдук болуп жатат да. Бул жалпы элдин саясий маданиятынын төмөндүгү. Саясий маданият дегенде саясий маданияттагы бөлүнөт да, ал боюнча да чоң илимий ачылыштар бар чындыгында. Саясий маданият подданническая политическая культура дейт. Андан кийин патриархалдык саясий маданият, андан кийин активисттик саясий маданият дейт да. Анан бул маданияттардын калыптанышында да өзүнүн бир себептери бар, факторлору бар да. Эми азыркы учурда Кыргызстан кайсы саясий маданияттын ээси болуп жатат? Кыргызстандын эличи. Эли дегенде мен жалпы айтып жатам да, мен бир адамдар боюнча сөз кылган жокмун, жалпы. Тилекке каршы биздики азыр өзүнө ала албайт жарандарчы. Анан шайлап жатканда дагы мындай акылдын негизинде ойлонбостон менин жердешим,
менин досум жана башка факторлордун негизинде, салттуу негизде добушун бергендиги барып өлкөбүздү жанакындай анга түртүп жатат да. Мунун баардыгы тасталган илимдин негизиндечи. Биз азыр ошол деңгээлде болуп жатабыз. Жалпы мамлекеттин абалы жана саясий маданиятчы. Активисттик саясий маданият деген эмне? Бул деген жарандуулук, бул деген шайлоого катышканда дагы акыл менен ойлонуп, мисалы бул адам эмне кылды? Бул саясий партиянын тарыхы кандай? Бул саясий партия мүчөлөрү ким? Макул менин тууганым болсун, бирок ал адам эмне кылды? Иштей алабы, иштей албайбы? Билими кандай ал адамдын, мисалы. Ошондой негизде ойлонуп туруп анан добуш берүүдө бул активисттик культура, саясий маданият. Бизде жеке башы ошонун баары калыптана элек. Ошол себептен улам бийликке жанакындай көчөдө жүргөн адамдар келет да. Анан алар дагы канчалык деңгээлде мамлекеттик өнүктүрө алат. Бул дагы чоң суроо да, азырчы кандай экенчи. Анан ал адамдар да келип туруп жанагы экстрактивдик саясий институттарды бузбастан кайра эле бирөө кетип, бир топ кетип, алардан да башка бир топ келип, кайра ошол бийлигин бекемдеп, өздөрү эле башкарып жатат да. Мына бүгүнкү шайлоодо ошону так тастап жатат да, мисалычы. Бүгүнкү шайлоо жана референдум кандай шартта өттү, баардыгы тасталган, биз көрүп атабыз да. Ошол китептин жана теориялык негизинде эле бир Кыргызстандагы окуяларга чечим чыгарса болот да. Анан Кыргызстандын өнүкпөй жаткан себеби да мен ошондон көрүп жатам. Бул дагы жана айткандай көбү байкасам негизи бир күндү каалашат да, мындай. Бир күндө баардыгы өзгөрүп кетсе депчи, андай болбойт негизичи. Жалпы эл урунат, бияка барат, тигини көрөт, муну көрөт. Анан ушинтип бара мындай агартуунун негизинде анан бир жыйынтыкка келип, элдер дагы агарып, саясатка дагы активдүү, дагы ойлонуп катыша баштайт деген ойдомун да. Ошол анын мында дагы ар түрдүү негизинде теориялар бар бул боюнчачы. Ошол элдин мисалы макул дейт да, мисалы демократия деген эмне? Бул деген элдин бийликке, бийлик эл бийликтин ээси, демократиячы. Эми ошол эл бийликтин ээси болгондон кийин эл агарган болуш керек да, мисалычы. Эгерде ошол ойлонуп катыша турса саясий процесскечи, анан эл өзү караңгы болсо, анын чечими дагы ошондой болот. Демек, бул мамлекет мындай бир өнүкпөйт деген бир кызыктуу ойлор бар да адамдардын. Анан буга бир эки кызыктуу ой бар. Биринчиси бул демек элди бийликтен четтетип коюш керек. Аларга добуш бербеш керек. Шайлай албайбы? Добушун сатабы? Андай эмне добуш берет? Ага эмне ушундай шайлоого мүмкүнчүлүк беребиз? Мисалы ушундай бир ойлорду айтылгандар бар да. Да элитист бир ойлор. Анан башкасы бар. Ооба дейт, эл караңгы болушу мүмкүн, эл добушун сатышы мүмкүн дейт. Бирок бул деген алардын шайлоо укугун алып коюуга жатпайт дейт. Келгиле дейт, элди агарталы дейт. Элди агарталы. Элди да саясий процесске активдүү катыштыралы. Аларды огуш бетеринен караңгы болушуна бир себепкер болбойлу дейт да. Мен азыр ушул экинчи теорияга дагы жакынмын. Жана биздеги бийликтеги адамдардын дагы миссиясы, негизи максаты да ушундай болуш керек да. Бара элди саясий процесске дагы активдүү катыштырып, алардындай өзүнүн бир чечимин чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Жана КТРКдан 24 саат бою бир эле көз карашты бере бербей, ар тараптан берип, анан эл өзү ойлонуп, өзү бир чечим чыгаргандай кылыш керек да, сөзсүз түрдөчү. Анан бара биз мындай өнүгүү жолуна түшөбүз деген мен ишеничтемин. Рахмат. Анан кийин ушул иштерди, өнүктүрүү иштерин ким жасаш керек азыркы учурда биздин кыргыз мамлекети үчүн? Мен да көрүүчүлөрдөн кечирим сурайм. Негизи жалаң китеп темасында, китептин ичинен суроолорду берчүмүн да. Бирок азыр жеке өзүмө да кызык болуп жатат да, ошо ким? Көпчүлүк айтат эл дейт, кээ бирөө айтат министр, депутат, президенттер депчи. Ким? Же жалпыбыз деп айтат көптөр. Сиздин жеке оюңуз кандай? Жакшы. Эң мыкты эме кылайын. Мен буга жооп катары мындай китептен биринчи жооп берейин да. Негизи мен байкасам
мындай китептеги жооп меникине дагы жакын экен да. Бул авторлор айтат, жоопкерчилик мамлекетте дейт. Жоопкерчилик мамлекетте, мамлекетти түзгөн адамдар ошол жоопкерчиликти алгандан кийин ошол институттарды орнотушу керек дейт да. Жанакы инклюзивдик институттарды орнотушу керек. Элди саясатка катыштыруусу керек. Жанакындай эркин экономикалык шарт түзүш керек. Мамлекет, анткени мамлекет ошол элдерден мындай шайланып калган адамдардан түзүлүп атпайбы? Ошолор жоопкерчиликти мамлекетке берип атат да, бул авторлорчу. Мамлекет эгерде ошол институттарды орнотпосо, анда алардын тандоосу. Эгерде жанакы экстрактивдик институттарды мындай жабык, бир саясий чөйрөнүн тобуна иштей турчу мамлекетти кургусу келсе, анда алардын тандоосу деп жатат да бул авторлорчу. Ошо. Анан жоопкерчилик негизи мындай алганда, мен да өзүм жеке бир оюмду кошуп кетейин. Негизи жоопкерчиликти бир гана эле мамлекетке берип коюу дагы толугу менен кичине туура эмес деген ойдомун да. Бул жерде жеке адамдардын дагы, жеке бир саясий уюмдардын, жарандык коомдун да кандайдыр бир жоопкерчилиги барбы деген ойдомун да. Алар дагы ошол жоопкерчиликти сезип, ушундай бир жабык бир чөйрө мамлекет болсо дагы жоопкерчиликти сезип, ошого катышып, жакшыртууга умтулушу керек деген ойдомун да. Ар бир жаран, мен, сен мисалычы. Ошо анан мамлекеттен дагы күтө бергенде туура эмес болуп калат тилекке каршы. Анткени биз көрүп атабыз, мамлекет кандай нукка алып барып коюшу мүмкүн экендигинчи. Ошол ушундай бир эмеге келип атат. Жакшы, рахмат. Анан кээ бирки китептерди окуп жатканда ушундай болот эмеспи? Реалдуу жашоодогу ушул окшоштуктар бар экен депчи. Мисалы, көркөм чыгарма, роман окуп жатсаң, каармандарды окшоштурасың, же кээ бирки окуяларды, же кээ бирки жерлерин китептин. Анан сиз ушул китепти окуп жатып, биздин мамлекет ушундай экен деген ой келдиби бир жерден? Эгер келсе, ошол кайсы мамлекет жөнүндө окуп жатып, анан ошол мамлекет кайсы жылдары эле ошолорду салыштырып өтсөңүз? Эме, ооба, сөзсүз түрдө ар бир нерсе өзгөчө мындай бир мен эми өзүм кыргызстандыкмын, Кыргызстанда төрөлүп өстүм. Анан кийинки мен жашоомду дагы, азыркы окуп жаткан билимимди дагы өзүмдүн элиме, коомума бир пайдасын тийгизсин деген негизде кылам да ар бир иштичи. Анан китепти окуп жатканда дагы эң биринчиден мен Кыргызстанга мисал катары алып келип, анан биз менен кандай бир байланышы бар, бул мисалы китептин, бул окуянын, бул китептен Кыргызстан үчүн кандай бир пайда ала алсам болот деген негизде окуйм да ар бир китептичи, бул илимий китептерди. Анан бул китепте чындыгында Кыргызстанга окшош нерселер өтө көп. Мисалдары өзгөчө айтып атпаймынбы, жана экстрактивдик бир институттар депчи. Ошол экстрактивдик институттарды көрүп окуп алып, мен чындыгында Кыргызстанда ушундай институттар орнолуп жатпайбы? Кыргызстанда бийлик адамдар ушундай болуп жатпайбы деп жыйынтыкка келип атам да. Муну көрүпчү. Бул дагы айтып атпаймынбы? Бул китеп дагы бир 15 жыл изилделип жазганда, 15 жыл не деген бул мөөнөт? Абдан дыкат анализделип, баардык 70-100гө жакын бир чоң мамлекеттердин окуясын камтыганда бул китепчи. Анан көрүп алып, бул окуяларды алып, окуп, Кыргызстанга бир пайдасын алып келет деген ниетте окуп, жанакы көп мисалдарды көрүп, демек эгерде азыр экстрактивдик институттар орнолгон болсо, инклюзивдик институттарды орното турган болсо, ушул жол менен кетет экенбиз деген бир жыйынтыктарга келип жатам да. Анан кийин дагы азыр өзүм бул саясий илимдер менен окуп жаткандыктан, келечекте мындай саясий процесске, саясатка дагы активдүү катышуу ниетим бар. Анан ушунун баардыгы бара-бара менин бир саясий идеяма айланат деген ойдомун да. Мисалы,
ар бир саясатчынын өзүнүн бир саясий идеясы, миссиясы болот да. Жөн эле чыгып эле сүйлөй берүү болбойт да. Тилекке каршы Кыргызстанда ушундай чыгып эле бир нерселерди сүйлөп, маанисиз, анан бийликти алгандан кийин анан ойлонуп башташат, эмне кылсак болот депчи. А негизи саясат эмнени өзүнө камтыш керек? Алдын ала бийликти алганча чейин даяр болуш керек да адамчы. Бийликке келип бир нерсени үйрөнүп эмес, сен даяр бол, сен оку, сен бир идеянын ээси бол, анан ошону ишке ашырууга, ошол идеянын негизинде ишке ашырууга умтул. Ушуну айткым келип жатат да менчи. Анан азыр окуп жаткан китебим, бул китеп дагы менин ошол саясий идеямдын негизи болот деген ниеттемин. Жана өлкөбүздүн өнүгүшүн мен дагы ушул жол менен гана көрөм да. Бул деген фундамент болуп атпайбы? Фундамент. Мисалы институттар, мамлекеттеги институттар бул фундамент. Основа да, основа. Сен аны орнот боюнча үстүн алмаштыр, канча алмаштыр, бирок өзгөрбөйт. Сен түпкү тамырын өзгөртүш керексиң да. Ошондо анан өзгөрүү болот деген мен ниеттемин. Жакшы, рахмат. Анан биздин дайыма берчү сурообуз, эмне үчүн китеп окуйсуз? Жакшы. Бул боюнча мен бир ойлондум, ойлонуп, анан бир өкүнгөн нерсем болду да. Китепти жаш кезимен баштап окубагандыгым боюнча мен өкүнөм да. Мисалы, китепти окудук, мектепте мисалы окудук, андан кийин жогорку окуу жайда окудук. Бирок ушул китеп окуш керек боюнча окуш керек экендигин чыныгы түпкү тамырым менен кийинчерээк эле түшүндүм да менчи. 20 жашыман кийин түшүндүм да. Анан эгерде ойлоп жатам, эгерде мен ошол ойго дагы эртерээк келгенде, мисалычы, дагы көбүрөөк бир билимдин ээси болмокмун деп ойлодум да. Анан ошондой эле азыркы негизимде көз карашым, кичинекей болсо дагы жетишкендиктерим баардыгы китептин негизинде болду да. Ошол китептен окуп алган билимим, ошол китептен окуп өзүмдүн оюмду ачык айта билүү, китепти окуп бир нерсени жаза билүү, ошонун баардыгы китептен болду да. Кинодон болгон жок, башка нерседен болгон жок, китептен болду. Ошол себептен ар бир адам китепти окуш керек, сөзсүз түрдө күн сайын окуш керек. Бир өзгөчөлүк бар чындыгында, мындай карасак, ар бир адам ийгиликтүү деп айтабыз го. Ар бир ийгиликтүү адам сөзсүз түрдө китеп окуйт. Китеп окубаган ийгиликсиз адамды мен көргөн эмесмин. Ким болбосун чындыгында, ишкер болобу же саясатчы болобу же актер, ырчы болобу. Мисалы, актер, ырчыларды алсак дагы көп китеп окуган актер, ырчы оюн ээн эркин билдире алат. Ою дагы бай болот. Жаңы идеялардын ээси болот. Китеп окуган ырчы жөн эле ырдайт. Сөз берсең сүйлөй албайт, оюн айта албайт, ыр менен эле чектелип калат да. Бирок китеп окуп, изилдеп жүргөн ырчы актерлор саясий процесске дагы абдан активдүү катышып, мындай өзүнүн артынан элдерди ээрчите алат да, мыкты. Мисалы, мен Мухаммед Алини алгым келет да, Мухаммед Али. Мисалы, башка боксерлор менен салыштырсаң, жетишкендиги бирдей эле деп айтмакчымын да, бирок ал адамды эмне айырмаланып турат? Бул идеясы. Жанагы сүйлөгөн сөздөрүн карасаң, мындай философиялык бир чоң мааниге ээ да. Ошонун баардыгын жөн эле боксташып жүрүп билген жок да. Китеп окуп, анализдеп жүрүп, карап жүрүп, анан ээ болду да. Ошол себептен сөзсүз түрдө китеп окуш керек. Кайсы тармак болбосун. Жанагы акыркы жолу бир көчө шыпырабы ал адам же билбейм, бир абышканын видеосу тарап кетти го. Сүйүү деген эмне деген суроо берсе, Beatles группасына бир ырын үзүндүсүн окуп, француз тилинен айтып,
жооп берип аябай мындай ушундай аябай бай жооп берип койду да. Вы верите в любовь? Да. А вы считаете, что любовь нуждается в материальных доказательствах, подарках? Can't buy me love, no. Everybody tell me so, Beatles пели. Любовь не купишь. Здорово. А что вы планируете? Я планирую читать книгу Алана Уотса «Путь дзен». Пампанте мапазанте, жамапель Виталий. Je m'appelle Nathalie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Анан интернет алаңында аябай белгилүү болуп кетти. Абушка мындай карасаң аябай жөнөкөй. Көчө шыпырып жүргөн адам бирок ички дүйнөсү кандай экендигин көрдүк да. Анан китепти аябай окуйт экен ал адам дагычы. Азыр барып мен ушул Алан Уотстун Путь дзенби ушундай бир китебин окуйм деп айтып атат. Мисалы аябай окуйт экен да. Демек сен ким болсоң дагы окуш керек. Дворник болосуңбу же президент болосуңбу, китеп окуш керек. Сөзсүз түрдө окуш керек. Өнүгүш үчүн, чектелип калбаш үчүн. Аябай сонун мисалдар болду. Рахмат чоң. Анан кийинки бере турган суроо ушул болот да. Мисалы алды китептин негизинде, сиз сүйгөн китептин негизинде азыр көрөрмандарга айтып бербедиңизби? Ошол китепти окуп, анализ жүргүзүп, анан эми жооп берсеңиз да ушул суроого. Кыргызстан өнүгүш үчүн канча жыл калды? Болжол менен. Бул канча жыл калды дегенде бир белгилүү бир факторлор болуш керек да. Мисалы ушулардын негизинде ушул жылы так өнүгөт, ошончо жыл калды депчи. Бирок бул өнүгүү жолу ар бирөөбүздүн көз каранды болгондуктан жана бул жол өтө татаал мындай болгондуктан так бир жолу жок да чындыгындачы. Ошол өнүгүү жолу баардыгыбыздан көз каранды. Мамлекет башчыбыздан көз каранды, жарандардан дагы көз каранды. Мисалычы бул реформаларды алганда, реформалар эки түрдө ишке ашырылат да. Бирөөсү үстүртөн бир бийлик келет, бир адам келет. Ошол өзүнүн чечимдери, өзүнүн көз карашынын негизинде мамлекетти өнүктүрөт. Же болсо алдыңкы эл мындай тияка урулуп, бияка урулуп, тигини көрүп, муну көрүп, ошону түшүнүп, анан бара туура чечимин кылып, саясатка катышып, добушун сатпай ушинтип анан өнүгүү болот да. Экинчи жол өтө узак чындыгындачы. Мындай узак бир мөөнөт талап кылат да. Экинчи жанагы алдыңкы жол менен жүргүзүлгөн реформаларчы үстүртөн ишке ашырылган реформалар тездик менен ишке ашырылат. Мисалы Сингапур мыкты мисал, Литвания өтө кыска мөөнөттүн ичинде кандай реформаларды ишке ашырды. Бардыгы үстөн ылдыйга ишке ашырылды да. Мисалы Грузия, Саакашвили 8 жылдын ичинде Грузияны эмне кылып койду? 8 жылы карабайсыңбы? Бир адамдын ролу кандай экенин көрүп атабыз да. Мисалы Кытай, ошондо Кытайды алабы. Мисалы Мао Цзэдун өзүң билгендей мындай коммунизмди өтө фундаменталдуу түшүнчү да. Жанакындай маданий революциясында ишке ашырды, Кытайды чындыгында абдан чектеп койду да. Андан кийин анын ордуна Дэн Сяопин келди. Экинчи алардын башчысы. Ал адам айтты, мышыктын өңү кандай болсо болсун, эң башкысы чычканды кармасын деди. Андан кийин жанакы инклюзивдик институттарды экономикага орното баштады да. Анда капитализмди алып келди, экономикасын эң эркин кылды, жарандардын жеке менчигин коргоду, жана аларга жеке менчик болуусуна мүмкүнчүлүк берди. Ошолордун негизинде карабайсыңбы, мына бир адамдын негизинде илтейген мамлекет өнүгүү жолуна түштү. Азыр дүйнөлүк эксперттер айтып атат, 2050 жылы Кытай 2030дан баштап Америкадан аша баштайт деп атат да, экономикалык өнүгүү боюнча. Азыр Байдендин дагы айткан сөздөрүн байкасаң, эң башкы эме Кытай деп атат да, биздин конкурентибиз депчи. Экономика жагынан ашып атат да Америкачы, карабайсыңбы? Бул деген бир адамдын реформаларынын негизинде мамлекет өнүгүп кетти да. Ошол себептен Кыргызстандын өнүгүшү ар түрдүү факторлорго байланыштуу. Же бир лидер келет,
журт атасы мисалы Түркиядай. Ататүрк чындыгында бул абдан уникалдуу бир реформатор болду да. Ар тараптан алгандачы, Осман империясы кулагандан кийин Франция, Англия, Греция жана башка өлкөлөр, Орусия бул түрктөрдүн Осман империясынан калган жерди тартып алуу аракетин көргөн да. Бирок Ататүрк башчы катары келип сактап калды да, көрбөйсүңбү? Андан кийин жүргүзгөн реформалар да өтө уникалдуу. Ошолордун негизинде азырында Түркия өнүгүп жатат да, чындыгындачы. Көрдүңбү, бир адамдын ролу канчалык. Ошол себептен Кыргызстан жөнүндө айта турган болсом, азыр мага так белгисиз. Анткени ишенейин десем, азыркы бийликке мен дагы ишене албайм. Мындай реалдуу факторлорун карасам, жүрөгүмдү ичимде мындай жылытпай жатат. Тилекке каршы элдин абалын, шартын карасам дагы жүрөгүм жылытпай жатат. Ошол себептен дагы көбүрөөк убакыт кетип калышы толугу менен ыктымал. Кыргызстандын өнүгүшүнөчү. Ошондо элдин жүрөгү топ, жүрөгү тынч, курсагы ток абалга чейин деп айтмакчымын да. Жана сиз айтып өттүңүз, ошол эл түшүнүшү керек депчи, оңолушу, өнүгүш үчүн биздин эл түшүнгүсү келбейби же түшүндүрө албай жатышабы, кандай? Бул нерсе эме экен да, Тилек. Бул нерсе бир муундун ичинде ишке ашпайт экен да, элдин түшүнүүсүчү. Бир муундун ичинде ашпайт да. Мисалы, биздин ата-энелерибиздин муунда бул ишке ашпайт. Муун алмаш керек сөзсүздөр, 25 жыл, 50 жыл муун алмашып, муун дагы эркин жашап, муун дагы жаңы билим алып баштаганда анан өзгөрүлөт да, ошондо түшүнүп баштайт эл дагычы. Мисалы, биздин ата-энелерибиздин саясий түшүнүктөрү башка, өтө башка. Сүйлөшө турган болсок, чындыгындачы, алар дагы мындай СССРдин тарбия алгандыктан, мындай коммунисттик идеянын, пропаганданын шартында өсүп чоңоюп калгандыктан өтө башка да. Анан ал муун алмаш керек болсо биздин да муун алмаш керек. Эгерде элдин өзү менен өзүнүн мындай түшүнүүсүн күтө турган болсокчу, муун алмаш керек да, 1-2 муун алмаш керек сөзсүзчү. Ошондо анан эл түшүнүп калат да, жанагы демократиялык бир чөйрөдө чоңойгон, өскөн балдар ошондой идеянын, ошондой чөйрөнүн ээси болот. Бирок ошол учурда эгерде жогорку бийликке бир элита келе турган болсочу, бир элита, чындыгында саясий бир элита өзүнө жоопкерчилик алып, ошол жоопкерчиликти алганда дагы аша чаппастан мындай билимдүү, илимдүү бир элита чөйрө келип, команда келип, ошол элдин түшүнүгүн дагы тезирээк өзгөртө алат да. Бир муундун ичинде, мисалычы, жакшылап иш кыла турган болсо, ошондой жооп бермекчимин сага. Ошол китепти окуп жатып, бизге Кыргызстанга так ушул нерсе жетишпей жатыптыр. Эң башкы нерселерден, негизи биздин өнүгүшүбүз үчүн көп эле нерселер жетишпей жатат да. Бирок эң негизги ушул нерсе, же системага, же адамдарга, ошону айтып берсеңиз ушул китептен. Жакшы. Бизге, мен жогоруда айтпадымбы? Бизде географияны алганда, бизде география абдан жакшы. Мисалы, тооздугубуз бар, мисалы, туризмди өнүктүрсөк болот, туурабы? Мисалы, жерибиз дагы өтө жаман эмес. Жерибиздин сапаты бир нерсе эгип, бир нерсе өстүрсөк болот, мисалычы. Бизде, мисалы, 4 убакыт бар. Убакыт дегенде жай, кыш, жаз, күз, кооз. Бизде климат дагы, мисалы, ыңгайлуу, туурабы? Маданиятты алганда жаман эмес. Салыштырмалуу иштирманда элибиз бар. Мындай адеп ахлактуу деп айтсам дагы болот да. Жакшы, жаман эмес, жакшы. Эми бизге эмне жетишпейт? Бизге жанакы бул китепте белгилегендей авторлорчу
бизге инклюзивдик саясий институттар жетишпейт да. Бизге ошол элдердин активдүү катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берүү, укук сакталышы, укуктун сакталышы дегенде карапайым жарандар үчүн эмес, баардыгына бирдей. Укуктун сакталышы бул өтө маанилүү да. Андан тышкары саясий бийликтин бөлүштүрүлүүсү, мисалычы, азыр биз көрүп атпайбызбы, кайра ошону мындай эффективдүү түрдө бөлүштүрүүнүн ордуна мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, сот системасы деп бөлүштүрүүнүн ордуна ошонун баардыгын топтоп туруп кайра бир адамдын колуна берип атат да. Бул деген эмне? Бул деген экстрактивдик институт орнотуу деген нерсе. Илимдин сөзү менен айткандачы, бул китептин сөзү менен айтканда. Биз ошонун ордуна инклюзивдик институттарды орнотуш керекпиз да. Ошол адамдан бийликти алып, жанакыларга мына бирдей бөлүштүрүп берип, ошол баланс сакталгандайчы. Көрдүңбү? Биз ошолорду сактабай жатабыз, тилекке каршычы. Бийликке келген адамдар дагы ошону түшүнө албай жатат. Биздинчи, Кыргызстандачы. Өзгөчө азыр мына Садыр Жапаров дагы ошону жакшы түшүнө албай жатат да. Эми мүмкүн мындай, бул боюнча тилек мындай да белгилеп коеюн. Бир өзгөчө бир нерсе болушу мүмкүн. Мисалы, бийликти өзүнүн колуна топтоп, бирок ошону туура жолдо колдонушу мүмкүн. Мисалы, ар бир реформатор ошол эле учурда бир авторитардык башкаруучу болгон. Бирок ал адамдарды көргөндө, ал адамдардын билими, көз карашы, тажрыйбасы ошого бир ишенич түзүп берген да. Мисалы, туурабы, алсакчы. Мисалы, Ли Куан Ю, Сингапурдун башкаруучусу, өкмөт башчысы, Лондондо, Оксфорддо билим алган юрист. Мисалы, Саакашвили Америкада, Калифорнийский университетте билим алган. Мисалы, Дэн Сяопин бул Кытайда реформатор, Францияда билим алган. Карабайсыңбы? Билим деңгээли, тажрыйбасы, көз карашы, бир ишенич тартуулайт да адамдаргачы. Бир нерсе кыла алат. Тилекке каршы биздин башчыбыз ошондой билим, ошондой көз карашка ээби, бул да бир чоң суроо да. Ошол себептен жанагы өзүн бийлик топтоп жатканда дагы бир ишенич бере албайм да, ишене албайм ал адамгачы. Бизге так сурооңо жооп берейин, бизге инклюзивдик институттар жетишпей жатат. Саясатта, экономикада. Ошого жакшылап көңүл бура турган болсок, азыркы саясатчылар дагы ошону алдына чыгарып, ошол жөнүндө сөз кылып, ошону орнотууга умтула турган болсо, өнүгүү жолуна түшмөкпүз деген ойдомун да. Үстүңкү нерсени айтпастан, фундаменти жөнүндө сөз кылып, ошону орнотуу үчүн аракетин жүргүзүш керек. Жакшы, рахмат. Анан азыр кайсы китепти окуп жатасыз учурда? Учурда мына азыр биякта 2 китеп окуп атам. Бирөөсү мына саясий илим, бирөөсү мына бюрократия дейт. Бюрократия бул дагы бюрократия жанагы мамлекеттеги бюрократия бар го, ошол жөнүндө да, бул дагычы. Кандай эффективдүү куруш керек, кандай түрлөрү бар жана башка. Анан бул эми политология, саясат билими да, бул жанагы билимимди жана унутуп калган нерселерди кайрадан жандандыруу максатында кайра окуп баштадым да. Анан буга чейин жакында эле кечинде эмени бүтүрдүм. Кыргызстандын тарыхын, кыргыздар кимдер, каяктан келген, азыркы убакка чейинки тарыхын окуп бүтүрдүм да. Аны да мындай өзүмдүн жандандырдым. Унутуп калган билимимди кайра, маалыматты кайра эстеп жандандырдым да. Анан негизи мындай китеп окуп атканда мен да мындай бир китепти окуп бүтүрө албайм да. Бир учурда бир нече китеп баштайм. Мындай китеп окуйм, анан электрондук телефондо да китептер өтө көп. Философия азыр телефондо философия боюнча окуп атам да. Бертран Рассел деген Англиядагы философ бар болчу. Ошонун чыгармаларын окуп жатам да. Рахмат. Анан ошол китеп окуп жатып кандай ыкмаларды колдоносуз? Негизи эле бир китепти канча убакытта окуйсуз? Жакшы. Мен бул негизи китептер окуудагы абдан айырмаланып турат да. Мисалы, романды окуганда тез эле окуп коесуң. Эмесин сактайсың да. Бирок
мындай илимий жана чоң акыбаттагы китептерди окуганда абдан кудат окуйм да, мындай шашпай, ошону түшүнүп, маани берип. Анткени муну тез эле окуп бүтүп койсоң түшүнбөй каласың эмне жөнүндө экенинчи. Окуй бересиң да, бирок билим калбайт мээдечи. Ошол себептен илимий китептерди мен мындай шашпай, үнүмдү чыгарып окуганда абдан жактырам. Илимий китептердичи. Ошо үнүм чыгарып окуганда дагы сүйлөгөндө жана башка мындай чеберчиликтерди бекемдейт экен да. Башынан эле негизи ушундай окуйм китепти, үнүмдү чыгарып, илимий китептерди шашпай, жакшылап көңүл буруп, шашпай окуу, бирок мейли убакыт кетсин, бирок шашпай түшүнүп окуу маанилүү да. Роман жанакы жеңил китептерди тез эле бүтүрөт окуп. Жакшы, рахмат. Айбек байке, терең ыраазычылык. Анда бүгүн Кудай буйруса ушул элибизге, жаштарыбызга, көрүүчүлөргө бир аз да болсо пайдалуу маек курдук деп ишенем. Убактыңызды бөлүп, ушул китепти айтып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса ушул келечекте Кыргызстанга да бир келип, жана биз айтып өткөн бул инсандардын жолун жолдоп, Кыргызстанды бир кантип өнүктүрүп салдык деп өзүбүзгө өзүбүз суроо берип маектешкен күнгө жетели да буйруса. Сөзсүз түрдө Тилек, сага рахмат, сага ыраазычылык билдирем. Мени чакыргандыгың үчүн абдан ыраазымын чындыгында. Бул сага, досторго түшүндүрүү менен биргеликте өзүм дагы унутуп калган маалыматтарды жандандырып алдым да. Чоң рахмат сага. Ишиңе ийгилик, окууларыңа ийгилик. Буюрса сүйлөшүп, кызматташып турабыз. Анан Кыргызстанга барганда дагы жүз отуруп сүйлөшүүгө бир мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ойдомун. Чоң рахмат сага Тилек. Рахмат, терең ыраазычылык байке. Макулуңуз, салам алейкум.